Европа өрттөнүүдө. Кургакчылык жана күндүн ысыгынан Европада азык-түлүк продукциялары жана тоют чөптөр түшүмсүз болуп, кесепетинде дүкөндө баалар кымбаттап, дарыяларда суулар тартылып, кеме жүрүүгө мүмкүн болбой калат. Бул көп сандаган адам өлүмүнө алып келет деген прогноздор күч алууда. Европанын кургакчылык обсерваториясынын маалыматы боюнча, учурда аймактын дээрлик 3/4 кургакчылыктан жапа чегүүдө жана континенттин 10% кризисте. Мисалы Францияда айыл чарба сугатына түнкүсүн гана уруксаат берилип, бөлмөлөрдү толтурууга тыюу салынып жана бакчаларды сугарууга катуу чектөөлөр киргизилди. Европа 500 жылдан берки катуу кургакчылык менен беткелүүдө. Кыргызстандагы суу кризисин баштан кечирүүдө. Суусуз калган дыйкандардын талаалары күйүп, түшүмдөн кол жууп калуу коркунучу күч болууда. Европадагы кургакчылык түздөн-түз климаттын жылуулануусунун кесепети болсо, Кыргызстандын шартында климаттык кризиске башкаруу кризиси кошулташыл болууда. Жаратылыш өзү бизге сигнал берди. Этегиңди жыйгыла депчи. Жок, биз сайранда өлө жүрдүк. Кеп азыр ресурстарды үнөмдүү колдонуу жөнүндө гана эмес, муну менен катар жаратылышты кайра калыбына келтирүү зарыл болуп турат. Алдагы жарым саатта Капитал командасы дүйнөдөгү кургакчылык темасына кайрылып, аны чечүүгө багытталган жашыл технологиялар туурасында айтып берет. Биз менен болуңуз. Европа 500 жылдан берки катуу кургакчылык менен беткелип, суу тартыштыгынан дыйкандардын эмгеги күйүп кетүү коркунучунда турат. Европанын кургакчылык обсерваториясынын маалыматы боюнча, учурда аймактын дээрлик 3/4 кургакчылыктан жапа чегүүдө жана континенттин 10% кризисте. Окумуштуулардын айтымында, айры 40-10 жылдыктарда Европа башка континенттерге караганда тез ысып кетти. Кургакчылык айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн кескин төмөндөтөт деп күтүлүүдө. Бул өз кезинде тамак аш тартыштыгы жана кымбатчылыкка алып келет. Европа 500 жылдан берки эң катуу кургакчылыкты баштан кечирүүдө. Таза суунун запасы түгөнүп бара жатат. Биздин тамак аш жана энергия коопсуздугубуз коркунучка кептелди. Айрыкча түштүктө абал оор. Испания, Португалия жана Италиянын көпчүлүк бөлүгүндө. Кургакчылыктан Польша, Балтика өлкөлөрү жана Скандинавияда жапа чегип жатат. Литванын көп райондорун каптаган аномалдык кургакчылык бул өлкөнүн окумуштууларын да жашоочуларын дагы тынчсыздандырууда. Улуттук фермерлердин ассоциациясы түшүмдүн 3/4 күйүп кетет деп болжоодо деп жазат Евроньюз. 13-июнда Литванын Кретига жана Клайпеда аймактарында кургакчылыктан улам өзгөчө кырдаал жарыяланган. Бул аймактарда түшүмдүн 40%, тоютун 60% кургакчылыктын айынан жок болот деп коркунуч бар. Франция сууну чектөө чаралары менен дагы бир жайкы кургакчылыкты баштан кечирүүдө. Франциянын кургакчылыктан жапа чеккен аймактарынын жашоочулары мындан ары бөлмөлөрдү толтурууга укугу жок жана бакчаларын сугарууну катуу чектөөгө тийиш. Айыл чарба сугатына түнкүсүн гана уруксаат берилет. Кургакчылык Борбор Азия үчүн дагы эң чоң чакырык. Азия өнүктүрүү банкынын маалыматы боюнча, аймактагы суу тартыштыгы 2030 жылга чейин 7 миллиард кубометрге, ал эми 2050 жылга чейин 15 миллиард кубометрге чейин көбөйөт. Кыргызстандын дыйкандарынын талааларындагы кургакчылык каптады. Өлкөдө кайрадан сугат суу тартыш. Маселе өзгөчө Чүй областында курч турат. Миңдеген гектар эгиндер жок болуу коркунучунда. Дыйкандар сууну талап кылып митингге чыкты. Кургакчылык тамак аштын тартыштыгын алып келүүдө. Бирок ошол эле маалда дүйнөдө калктын саны өсүп, жыйынтыгында тамак ашка болгон суроо талап кескин өсүүдө. 2050 жылга карата дүйнөдөгү азыркыга салыштырмалуу 70%га көбүрөөк азык-түлүк өндүрүү керек болот. Азыр дүйнөдө дээрлик 1 миллиардка жакын адам ачарчылыктан жапа чегип келет. Тамак аштын жетишсиздиги жана ачарчылык чоң чакырык болууда. Муну чечүүнүн жалгыз жолу жаратылыш ресурстарын үнөмдүү колдонуу менен мүмкүн болушунча жаратылышты калыбына келтирүү. Демография, жаратылыш ресурстарынын тартыштыгы, климаттын өзгөрүүсү жана тамак аш калдыктары. Агробизнес дал ушул 4 тармакка көңүл буруу керек. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча 2050 жылга карата дүйнө калкынын саны 9 миллиард адамдан ашат. Демек, айыл чарбасына чоң күч келет. Бирок ошол эле маалда жаратылыш ресурстарынын запасы барган сайын азайып, аны менен катар климаттык өзгөрүүлөрдүн айынан болуп жаткан аба ырайынын катаал шарттары фермерлерге чоң чакырыктарды жаратууда. Ресурстар азайып, ал эми калктын саны өсүп жатса, анда баарыбызга жете турган тамак ашты кантип өндүрүүгө болот? Фермерлер өз чарбасын эффективдүү жүргүзүп, аз ресурс колдонуу менен көбүрөөк продукция өндүрүү чакырыгы менен беткелүүдө. Муну чече турган технологиялар азыр тездик менен өсүп жатат. Агротармакта дайым жаңы технологиялар өздөштүрүлүүдө. Жана бул жаңы технологиялар биринчи кезекте ири айыл чарбачылыгына өтө пайдалуу.
Бирок ошол эле маалда алар дүйнөдөгү жакыр чарбаларга да пайда алып келиши мүмкүн. Бизде жаңы технологияларды өздөштүрүүнү колдой турган 11 программабыз бар. Алар теги же бул чарбалар үчүн натыйжасыз болушу мүмкүн. Анткени өтө кымбат баасына байланыштуу. Мисалы, дрондорго байланыштуу жаңы технологиялар бар. Алар талааңызга канча жер семирткич кетерин аныктап беришет. Бул программаларга сиздин региондун картасын пайдаланууга болот. Технологиялар сизге канча жер семирткич, канча суу керектигин сунуштай алышат. Аз жер семирткич жумшап, кантип көп тамак аш өндүрүүгө боло турганы боюнча кеңеш бере алат. Азыктуу тамак ашты өндүрүүгө жөн гана ашказанды толтуруу үчүн эмес, сиздин ден соолугуңузга кам көргөн тамак ашты өндүрүү керектигин айтып бере алышат. Айыл чарбасында жасалма интеллекти колдонуу жер кыртышын жакшыртып, ресурстарды үнөмдүү пайдаланып, түшүмдүүлүктү арттырууга жардам берет. Well, let's say there's all kinds of new technologies in agriculture that are literally changing. Агротармакта айыл чарбачылыгын жүргүзүү жолдорун өтө тездик менен өзгөрткөн жаңы технологиялар пайда болду. Маселен, дрондорго байланыштуу технологиялар ар түрдүү нерселерди жасай алат. Мисалы, бул сезондо эми айдап себүү керектиги боюнча чечим кабыл алууга жардам берет. Ошондой эле чечимдерди кабыл алууда да жасалма интеллект бизге жардамга келет. Мисалы, мурда жер кыртышын анализ кылып текшерип, ошондон кийин гана канча жер семирткич керектиги боюнча кеңештерди берип келгенбиз. Азыр болсо компьютер жасалма интеллектти пайдалануу менен бизге канча жер семирткич керектигин болжолдоп берет. Кайсы убакта кандай өлчөмдө себүү керектигин айтып берет. Бул убакытты да, каражатты да үнөмдөйт. Албетте, бул технологиялардын баары эле Кыргызстандын шартына ылайык келербейт. Кээ бирлерин колдонуу эртелик кылышы мүмкүн. Кыргыз фермерлерине ылайык келген технологиялардын айрым түрлөрүн айтып беребиз. Жаңы технологиянын өзгөчө кызыктуу мисалы гидропоника. Бул өсүмдүктөрдү топуракта эмес, азык заттарга бай сууда өстүрүүгө мүмкүндүк берген практика. Бул ыкма бүгүнкү күндө колдонулуп жаткан чийки заттарга жана ыкмаларга караганда натыйжалуу жана арзаныраак болот. Гидропоника бул греческий сөздөн алынган болуп, гидро бул суу, поника суу менен иштеш деген маананы берер экен. Эң оңой шарты шундай экенки, 1 кило бугдайдан 7 кило, минимум 6 кило, максимум 7 килога чейин тойтаса болар экен. Буну биз практикада өткөздүк. Мен айткан жерим, азыркы маалда эң проблема болуп атканы мал фермасыны, ат, мал, кой бакыш боюнча азыр тоyut маселеси проблема. Гидропоника өндүргөнү башлаган болсок, мына буну кылыш үчүн oddiy stilaj shu profillarla qildik. Qolaversa mana listlar tayyorladik mana. Buni zakaz qildik. Bo'lgan rasxotimiz shu bo'ldi. Boshqa rasxot ham yo'q ekan. Temperaturasi plus 18 gradus bilan 20 gradus o'rtasida bo'lsa, o'sha o'ta qulay taraf ekan. Undan pasayib ketsa ham bo'lmas ekan, ko'tarilib ketsa ham bo'lmas ekan. 18 gradusdan ko'payib ketadigan bo'lsa, unchalik yaxshi effekt bermas ekan. Birinchi etapi mana bug'doylar elanadi. Elanganda elakdan tushadi, maydaga pastlari, urug'lari, har xil yomon narsalar elakdan o'tib pastga tushib ketadi. Bunga bo'lsa mana bu buraklari tushadi mana. Buni ham o'zini alohida ishlatsak bo'ladi. Endi buni elakdan o'tkazgandan keyin suvga yuvib tozalab buni keling. Uyutamiz endi. Mana deyamizmi? Buni mana elakdan o'tkazgandan keyin suv bilan yuvamiz buni. Yuvganimizdan keyin endi ikkinchi etapga kiramiz, ichkariga kiramiz hozir. Bir sotka yuvgandan keyin qoplarga solib buni mana suzamiz. Olar. Baylab olib, yana bir sotka qopda turgizamiz buni mana. Mana shu holatda bir sotka saqlaymiz buni. Bir sotkadan keyin latovlarga solamiz mana. Bu keyingi ikkinchi, uchinchi sikllari mana. Mana shu yerda 1 kilo bug'doy bor mana. 1 kilo bug'doy bor. 1 kilo bug'doyimiz mana birinchi kuni bugun. Nerda 6 kun turadi. Mana bu bugungisi mana birinchi kuni turdi. Endi mana o'tamiz dalcha. Bu bugungi 1 kunlik. Mana 2 kunlik bo'ldi.
2 kunligimiz. Mana bu mana 2 kundan keyin уже 3-kuni unishni boshladi mana. 3 kunlik bo'ldi mana. 3 kunlik bo'ldi. Kilometr. Mana bu 4 kunligi mana. Mana bu mana 5 kunligi. 5 kun bo'ldi mana. Mana bunisi esa mana уже o'tishni boshlab ketdi. Mana ko'ryapsizlar. 6 kunligi mana. 6 kun bo'ldi mana bugun. Mana shu endi 6 kunlik mana gidroponikamiz bor. Qirg'izistonga hozir biz birinchi bo'lib bu gidroponikani o'stirgan bo'lyapmiz. Eng выгодный foydali tarafi arzon to'yt ekan. Hozir endi, например, hozir kepakni ham hozir oladigan bo'lsak 20 so'm 50 tiyindan olyapmiz 1 kilo kepakni. Arpani 30 so'm olyapmiz. Bundan 1 kilo bug'doydan 6 kilogacha, 7 kilogacha готовый sirey olyapmiz. O'shuning uchun biz gidroponika bilan boqishga shunga qaror qabul qildik. Dünyodagi azык-түлүктүн 60% таза суунун колдонуу менен өндүрүлөрүн акыркы иликтөөлөр көрсөткөн. Андыктан айыл чарбадагы трендтердин негизгиси суу үнөмдү колдонуу. Мындай технологиялардын бири саркынды суларды кайра пайдалануу. Башкача айтканда, саркынды сулар атайын жабдуунун жардамы менен тазалануудан өтүп, техникалык сууга айланат жана аны дал ушул айыл чарбасына колдонсо болот. Кыргызстанда бул технологияны активдүү колдонгон ишкерлер көбөйүүдө. Сууну кайра иштетип, жанагындай таза 99%ке чейин очистка кылып, кайра ушул капельный орошение деп коет, ошо тамчылап биз ошо алма бака тамчылатып беребиз да. Бул жакта ушул бүт имараттан түшкөн саркынды суулар ошол жерде тазаланат. 3 камерасы бар. Бүт автоматизированный. Анан муну мен мисалы телефондон да көрө алам да. Эмесин атайын приложениясы бар. Көрсөтүп турат. Эч кандай кызыл күйгөн эчтекеси жок, значит, нормально иштеп атат да баардыгы. Мына бияктан мындай ачып, бияктын баары автоматизированный, мына контролдоп турат. Ошол ар кайсы показательдерди жана жанагындай мен көрсөткөндө интернетке чыгарып турат да. 96-99%ке чейин сууну тазалайт. Ал сууну мына сиз көргөндөй бияка кайра алып келип тетиги челек менен могу эмеге капельный орошение менен бул бакка кетет да ал суу. Бияктан кайра ошол андан 5 бетер тазаланып, таза эле суу болуп калат да, мындайча айтканда. Суу аз, мен мисалы Израилде болгом. Израилде кичинекей суу ушундай суунун ичине еще балык өстүрүшөт аларчы. Ошо тазаланган саркынды суу келип, анан анын ичине балык өстүрүп, ошо ал сууну анан капельный орошение менен поливке кетиришет да. Ошол чөлдүн ичинде алар даже ошол топуракты сатып алышат да. Топуракты сатып келип, ошо кичинекей топурактын ичине ошо кичинекей помидор тигип, анан ал помидор чоң-чоң болуп чыгып, Израилдин чыккан, мисалы, перец, помидор, жашылчалар Европада же Россияда, мурун Россияда, азыр Европада эң чоң жанагы сатуунун бөлүгүн ээлейт да аларчы, ошо базардын бөлүгүн ошо чөлдөн өстүрүшөт да. Ошо кичинекей эле фермалар, жана кибуц деп коет аякта, жанагындай. Бизде мурун колхоз деп коммунисттер өз убагында колхоз ачып, анан иштете албай койшпадыбы. А израилдиктер ошол колхоздун иш жүзүнө ашырышкан да. Аякта мондай кишилер чогулуп, ушундай чоң-чоң бизнестерди ачышат чогуу. Эч кимиси мындай эме албайт да, ашыкча айлык албайт же, бүт баары бир чоң коммунага кетет. Анан ошол коммуна анан кишилерге таратып берет да керектүү. Анан ошол коммуналар абдан ушундай заманбап технологиялар колдонушат да. Ошондой капельный орошение деп коет. Ошондой нерселерди көп колдонушат. Сууну үнөмдүү колдонуунун дагы бир ыкмасы бул тамчылатып сугаруу технологиялары.
Бул технология сугат процессинде сууну үнөмдүү колдонууга багытталган. Аны менен катар тамчылатып сугаруу системасы түшүмдүүлүктү дагы жогору атат. Бул жерде талдардын арасынан арык суу агып өтөт. Биз ошо арыктан 90 диаметрлик шланга менен өз агымы менен тола турган кылып көлмө жасадык берге. Көлмөдөн кеткен негизги магистраль суу түтүкчөсү. Анан кийин бул түтүкчөдөн алып туруп, мына ар бир катарга, бактын ар бир катарына мындай эме чыгарып коебуз. Анан мына мисалы үчүн мына катарда кетти, мына көктөп атат. Суу тамчылап, кеминде 5-6 эсе аз суу кетет. Мына келген суу, көрдүңүзбү? Эң аягында бул шлангдын учу дагы бекитилген. Бир да тамчы текке кетпейт. Мына ортого суу керек эмес, көрдүңүзбү? Суу тийбейт. Чөп да өспөйт. Жалпы ошо фермерлер ушундай пайдаланууга өтсөк, жерди үнөмдөп, сарамжалдуу пайдаланууга өтсөк, ошондо гана суу тартыштык болушу мүмкүн. Муну элдин катышуусуз болбосо, эл өз аракет кылбаса, фермерлер өз аракет кылбаса, бул маселе чечилбейт. Жаратылыш ресурстарынын запасы улам барган сайын азайып жатат. Айрыкча суу. Ал дүйнөдөгү жана аймактагы бир катар конфликттердин негизги себеби болууда. Суу тартыштыгы жана андан келип чыккан чыр-чатактар мындан ары дагы күчөй берет. Андыктан айрыкча Кыргызстан сыяктуу суу башында турган өлкөлөр аны башкарууга болгон мамилесин өзгөртүүсү шарт. Чын-чынына келгенде Кыргызстандагы суу тартыштык бул климаттын өзгөрүүсүнүн гана кесепети эмес. Бул алды менен башкаруу кризисин ачык көрсөтүүдө. Мурдакы жыл болду, куракчыл жыл болбоду бул мисалы үчүн. Жаратылыш өзү бизге сигнал берди. Этегиңди жыйгыла депчи. Жок, биз сайранда эле жүрдүк. Так митингде чыкты деп ошол каналга сууну буруп берип коюп, өтө чүрүш менен чектелип калдык. Ошо кайдыгерлигиңи алып келди. Мына Ош менен Бишкекте таза суу жетишсиз болуп атат. Бу экстенсив жол менен суунун тартыштыгын жойуш мүмкүн эмес. Мактанып видео чыгарып атышат. Жайма, жапайы сугарып атышат. Шаардын ичиндеги жана газондорду, бактарды. Эшикте 21-кылым. Бул мэрия өзүнүн сабатсыздыгын көрсөтүп атат. Андай болбойт да. Шаарды бүтүндөй бир ушу тамчы сугат системасына өткөрүп, жанакы бетон арыктарыбыз бар эмеспи? Бетон арыктардын заманы бүттү. Анын кереги жок. Бетон арык өзү чоң площадьты ээлейт. Шаар боюнча алгандачы. Аны мисалы үчүн бизде специалисттер бар. Техникалык жактан бул мүмкүн. Ал чоң проект. Бирок мэрияда андай идея жок. Мына суу бөлүштүргөн куур 21-кылымдагы мына нерсеге 50 жыл болса керек мисалы. Суу батаптан келе жатат. Аны канча өлчөйбүз? Өлчөп иштетпеген жерде канча суу тартыштыгы болуп жатат. Ошо таң каласыңдар. Биздин маңдайыбызга жазган сууну өтө үнөмдөп, сарамжалдуу пайдаланууга өтүшүбүз керек биз, ар бирибиз. Экинчи жактан, мына ушу мөңгүдөн келип туруп талаларга чейинки ирригация системабыз жакшы, эски системабыз. Ошону эле жакшылап, мына азыр көңүл бурсаңыздар болот, мына арыктан суу алабыз биз. Бул акыркы 30-40 жылдын ичинде бул арык тазаланган эмес. Bir kança 11.000 kişi иштеген min колхоз эмне кылып отурат, түшүнүксүз. 2 миллиард сом айлык алышат экен. Ошон үчүн мен айтып атам, бул бизге ушундай министрликти ошо жеке менчик компанияга бериш керек. Ошо 2 миллиард эмес, ошонун 4/1 акчасын берип туруп, кесипкөй команда түзүп туруп, айыл чарбасын башкарууну кайсы тарапка жетелеш керек экендигин анык, даана, түздөн түз көрсөтө турган, түздөн түз фермерлер менен иштей турган, жалпы элди жетелей турган күчтүү команда керек болуп атат. Кеп азыр ресурстарды үнөмдүү колдонуу жөнүндө гана эмес, муну менен катар жаратылышты кайра калыбына келтирүү керек. Мисалы, адамдын кыянаттыгынан канчалаган токойлор кыйылып кетти. Алыс кетпей эле Бишкек шаарын ала турган болсок, курулуштун кызыкчылыгы үчүн бак тараптар кыйылууда.
Ал эми дал ошол бактырактар регенерацияга себеп болуп, жаан-чачынды чакырат. Илимий тилде бул калыбына келтирүүчү айыл чарбасы деп аталат. Калыбына келтирүүчү айыл чарбасына топуракты азыктандыруучу заттар менен камсыз кылуу үчүн ар түрдүү айыл чарба өсүмдүктөрүн себүү, которуштуруу айдоо, химиялык жер семирткичтерди колдонууну минималдаштыруу аркылуу жетүүгө болот. Бир сөз менен айтканда, бул табият менен тил табышуу. Калыбына келтирүүчү айыл чарбанын артыкчылыктары: жер кыртышынын калыбына келиши, климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү жана аш болумдуу азыктарды өндүрүү. Калыбына келтирүүчү айыл чарбасы аймактын спецификалык шартына негизделет. Кыргызстандын шартында бул багбанчылык болушу мүмкүн. Айтылгандай эле бактырактар жер кыртышын калыбына келтирип, өзүнө нымдуулукту чакырат. Мындай башка жактан көз караш. Ошо мөңгүлөр кантип калыптанат? Жалпы климатыбыз кантип калыптанат? Жаанчыл, кургакчылдык эмнеден келип чыгат дегендей маселе болуп атат да. Мына чүй дегенде эле биздин 2000 метрден бийикте жайгашкан айылдарыбызды алалы. 2000-2500 метрде жайгашкан айылдарыбыз бар. Чоң Алай, Чаткал, Алайку, Ат башы, Ысык көлдүн Көк Сай, толтура. Барбы? Эми ошо жердеги жанакы пойменный леса, суу бойлоп өскөн өсүмдүктөрдү биз талкалап алдык. Баягы эле жапайы чычырканакты тикенине карабай жулуп, чаап, алып, сатып түбүнө жеттик. Биз баягы климаттын калыптандырган жаратылыштын өзүн жокко чыгарып атабыз. Мен демилге көтөрдүм. Биз ошол Ат башы, Алайку, Чоң Алай сыяктуу жерлерге баягы чычырканак тигип, маданилештирилген, тикени жок. Ошо суу бою кеткен токойлорду калыбына келтиришибиз керек депчи. Биз жалаң эле эртеңки эмес, 30 жыл алдын ойлоп иштешибиз керек. Алдын алышыбыз керек. Мөңгүлөрдүн калыптанышын, климаттын калыптанышын кайра ордуна коюшубуз керек. Жаратылышка карыз болуп калдык биз. Мына көрүп турган жериңер, мына тоонун этеги, Арашан айылынын чети, 4 гектар үлүш жер. Үлүш жерге Жумадыл Эгембердиев досум экөөбүз биргелешип бак тигип, бул бизнес проект. Бак биздики. Бирок ошо жалпы элдерге көрсөтөлү деген дагы ниет менен бардыгын ошо кандай болуш керек болсо үлгүлүү даражада аткаралы деп аракет кылып атабыз. Ошого даллас кылып атабыз. Жерде алма бар, өрүк бар, айва бар, шабдалы бар. Негизинен алма менен шабдалы, гилас. Мына көрдүңүзбү тигиришин дагы. Мына көрсөңөр болот түп-түз. Жеке фермерлер менен ошол акыл парасаты жеткен, анча-мынча каражаты бар кишилер момундай пилотный проекттерди жасап, биз мисалы үчүн быйыл 52 жерге бак тиктик. Мына Баткенден келип 1 гектар жерди 40, 50, 60 миң сомго арендага алып, ошол акчаны кайра сууруп чыгыш үчүн дагы кошумча каражат кетирип, ошондо дагы аз-маз пайда таап, келип туруп 3 ай иштеп акча таап кетип атышат дегендейчи. Биздин бул айыл чарбасындагы айыл чарба өндүрүшү бул ачылбаган сандык да. Ошону элге көрсөтүп, элди жетелеген кишинин өзү жок. Натыйжалуу бир дыйканчылык кылсак, багбанчылык кылсак, тез арада өзүн актаса, биздин үй-бүлөбүзгө кеш алып келсе, ошонусу маанилүү. Бул жерде бир гана нерсе проблема, ошо алгачкы капиталды кантип алыш керек дегендечи. Баягы айтып атабыз, былтыр 26 миллиард сом бөлүндү депчи. 6%тен берсе, бул аябай жакшы кредит. Эгерде фермерлерге, мына ушундай проекттерге кредит берсе, коркпостон алса боло берет. Сом менен алганда 6% аябай жакшы көрсөткүч. Бирок тилекке каршы турмушта мындай болуп атат. Бир да фермерди мен 6%тен ушундай кредит алдым деген угал экен. Билбей. Мен үчүн ал караңгы. Анан кийин банктар менен фермерлердин ортосундагы мамиле формуласы өтө татаал. Банктар өзүнүн пайдасын ойлоп, этияттанып, кайтарымдуулугу 100% болот деген принцип менен иш tutuşат. Ал эми айылда же көрөө жок, мисалы үчүн.
же бир башка нерсе жок дегендей ушундай бир бул мамлекеттик масштабтагы көйгөй, буну чечиш керек. Банктардын ишмердүүлүгүнө болгон мамилени өкмөт мен айтып келем дайыма. Бул агробизнес, бул интеллектуалдык бизнес. Андан кийин кандай гана болбосун. Биз айтып атабыз, мына багбанчылыкта рентабелдүүлүк жогору деп. Техникалык өсүмдүктөргө салыштырмада 7-8-10 эсе рентабелдүүлүк жогору деп атабыз. Бирок баары бир бул жерден өтө катуу бай болуп кетпейсиң. Өтө чоң эме жок. Бирок экинчи жактан бул Кыргыз Республикасы үчүн чоң социалдык проект. Элдин 4,5 миллион эл айылда жашайт. Эгерде мейли бирөөгө жумуш бербесин, өзүнүн үй бүлөсү үчүн татыктуу киреше алып, татыктуу жашаса, бул өтө чоң көйгөйдү чечкен болобуз биз. Элдин 4,5 миллион элдин тагдырын чечилген болот. 4,5 миллион эл шаардагылар үчүн да жакшы клиент. Туурабы? Клиент болбосо кафеңе да эч ким кирбейт, дүкөнүңдөн да эчтеме сатып албайт. Ички керектөөчүлөр бай болгондо гана ошол өлкө өнүгөт. Мына Кытай. Бүт дүйнөгө экспорт кылып атат. Бирок негизи эмне үчүн күчөйүп кетти, өнүктү? Ички потребитель күчтү. Биз базарды артта калган бир жапайы Россия деген өлкөдөн издеп атабыз. Ал бир кембагал өлкө ал. Эки ашуубуз бар, эки ким? Торғарт, Эркештан. Сапаттуу экологиялык таза эме болсо Кытайлар биз ташып кетебиз деп атат баардыгын. Жакшы акча төлөп. Мына гиласты ала башташты эле. Бүт баары жерде гилас тигип атат азырчы. Момундай каймактай болгон жерлерибиз мына чөп айдалып, арпа айдалып, мына жер мисалы үчүн жөнүнө кысыр калыптыр, каралбай калыптыр. Эми мурда биз мына арык агып атат, бул бир тегирмен суу агып атат, бул чоң суу. Муну кадырын жетишибиз керек. Мына арыктан ылдый жагын сугара билесиз элек, мурдачы. Азыр ушул эле сууну баягы биздин система менен мына жерлерге бүт бардыгын тамчы сугат системасы бак тигиш мүмкүн. Кулпун айдаш мүмкүн, марин айдаш мүмкүн. Ошон үчүн айтам, биздин ыктыярыбыздагы маңдайыбызга жазган 1 миллион 300 миң гектар жердин 70% кысыр жатат. Пайдаланылбай жатат. Пайдаланса дагы натыйжасыз, кароосуз калып атат. Эгер биз жерге болгон мамилебизди өзүбүз, ар бир кыргыз, ар бир фермер, ар бир жерге ээлик кылган ар бир инсан мамилени өзгөртүргөнчө бизде өлкөдө өзгөрүш болбойт эч качан. Эгерде биз жер салыгын аябай көтөрүп койсок, баягы карабай эле жатат да, пайдаланылбай. Өзү Москвада жашайт, жосо Иркутскада жашайт, жосо Америкада жашайт, бирок жер турат. Ошондойлор сатышка мажбур болуш керек да. Бизге жанакы илгерки Советтер Союзундагындай экспроприация кылыш мүмкүн эмес, аны туура эмес, жер бөлүштүрүлгөн. Алды сатты жолу менен ошо жалпы сугат асылдуу жерлер иштеген кишилердин колуна өтсө, ошону толук пайдаланабыз. Элге да пайда, өзүбүзгө да пайда. Анан эгерде инвестор чакырабыз десек, жерди өздөштүрүүгө, ошол эле өзүбүздүн ички инвесторлорду, фермерлерди, жер иштеткен кишилердин баардыгын жер салыгынан башка бүт баардык салыктардан бошотуш керек. Кошумча нарк салыгы, башка бүт баарынан бошотушубуз керек. Жерге салык салганда эмнеси жакшы? Жердин аянтын чоңойтуп бара албайсың, кичинете албайсың. Документ бар, Ахметтин 3,7 гектар жери бар деп. Салыкчы да келип айта албайт, 4 гектар үчүн төлө деп айта албайт. Берки жердин ээси да кача албайт. Коррупция нөлгө түшөт. Бүт автоматташтырып коюш мүмкүн. Бири-бири менен көрүштүн да кереги жок. Ошол карточкасы менен эле жыл сайын төлөп койсун, ошо салыкты. Анан келен иштей берсин. Текшерүү, көзөмөлдөө сыяктуу мындай түшүнүктөрдөн биз толук арылышыбыз керек. Андан кийин дагы проблемалар бар экен. Кандай проблемалар? Мына биз койдук, жасадык. Электр энергиясын алып келели десек, бу трансформатор коюштун өзү өтө чоң бюрократия экен. Айлабыз кетип $3,300 генератор сатып алып келип, бул генератор менен иштетип атат убактынча. Бюрократияны нөлгө түшүрүш керек да биздечи. Иштеймин деген кишиге жашыл
светофор болуш керек дайым. Каражат маселесине келгендечи, биздин өзүбүздүн ички потенциалыбыз жогоруда. Айылдагы ар бир үй бүлөдө, мисалы үчүн Америкада, Россияда, Кореяда иштеп жаткан балдары бар, кыздары бар. Менин практикамда ушундай учурлар аябай көп. Кореяда иштеген, Россияда иштеген балдар келип туруп ата энесине бактык берип атышат.